Бул Кара Суу районундагы Абу Ханифа медресеси. Бул жерде 250гө жакын окуучу билим алат. Жаңы окуу жылынан тартып окуу планы жаңыланып, диний сабактар менен катар жалпы билим берүүчү предметтер киргизилди. Алардын катарында Кыргызстан тарыхы, кыргыз тили жана адабияты бар. Андан сырткары биздин медреседе диний сабактардан дагы сырткары кыргыз тили, Кыргызстаныбыздын тарыхы, ушундай компьютер сабактары жана дин тарбия сабактары бар, өтөбүз, окуйбуз. Биз айрыкча мага жаккан предмет бул информатика сабагы болот. Анткени азыркы заман бардыгыбыз көрүп тургандай санариптештирилген заман, техника кылма болуп жатат, 21-кылым. Биз болочоктогу имамдар, диний билим берүүчү мугалимдер болгондугубуздан бул компьютер менен байланыштуу илим дагы биз үчүн абдан маанилүү болуп эсептелет. Мындан тышкары информатика сабагы киргизилип, анда жасалма интеллект жана программалоонун негиздери үйрөтүлүүдө. Сабак жылына 60 саатка эсептелген. Окуучулар жумасына 2 жолу теориялык жана практикалык билим алышат. Билим берүү министрлигинин буйругу менен ошо 60 саат жасалма интеллект балдарга койгонбуз. Анын максаты балдарды ушу келечектеги азыр биздин заманыбыздагы жаңы технология менен тааныштыруу, кандай иш жүргүзүлөт, кантип пайдаланса болот, өзүнүн ишинде жардамында кандай десем болот, жардам алса болот, ошолорду түшүндүрөбүз. Андан сырткары ошо программалоо немелер бар, ошолордун башталгыч этаптарын өтөбүз балдарга түшүндүрүп. Жалпы сабактар үчүн өзүнчө жылдык окуу планы түзүлгөн. Предметтерди окутуу үчүн мугалимдер келишимдин негизинде чакырылат. Учурда 6 предмет окутулууда. Медресе жетекчилиги талаптарды аткаруу үчүн шарттар түзүлгөнүн белгилейт. Алгач окуу куралдары жетишсиз болсо, азыр бул маселе негизинен чечилген. Ошол муфтиятта атайын түзүп берилген программа боюнча жумасына 2 жолу жылдык 60 сааттан белгиленген. Окуу куралдарыбыз бир аз башында эки жактан издештирдик, анан азырынча Кудайга шүгүр баары жетиштүү, бирок жардамдар болсо дагы мамлекет тарабынан жакшы болмок. Медреселерге кошумча предметтерди киргизүү 2021-2026 жылдарга карата диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясында каралган. Ошондой эле дин эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык диний окуу жайлар мамлекеттик билим берүү стандарттарына ылайык иш алып барышы керек. Эң негизгиси биздеги медреселерге ошо 9-класстын, анан 11-класстын базасынан ошолор бүтүргөндөр гана кабыл алынат. Ошо 9-класс, 11-класстын базасын бүтүргөн окуучуларда аларда ошо светтик сабактар уже эмеси калыптанып калган учур болот. Ошол эле азыркы күндө азыр эми 9-класстын базасынан кабыл алынган окуучулар милдеттүү түрдө 10-11-ди параллельно окуп атат. Ошо медресеге жакын жердеги мектептерде же болбосо ошо башка аймактарда багы аралыктан окуу менен ошондо окуткандар бар. Бардыгы аттестатка ээ болуп чыгышат. Айтсак, Ош облусу боюнча 34, ал эми шаарда 12 диний окуу жай бар. Алардын көпчүлүгү балдар медреселери. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.